Инспектор айдоочудан 200 сом пара алып жатабы? Күбөнүн видеосу. Жол инспекторунун айдоочудан 200 сом пара алып жаткан учуру видеого түшүп калган. Анда жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкеринин формасын кийген кишинин айдоочу менен урушуп жатканы көрүнүп турат. Дал ушул учурда ары жактан башка киши келип кагаз сунган. Видеону жайлатып көргөн учурда кагаздын 200 сомдук купюрага окшош экени байкалат. Роликти тарткан кишинин айтымында окуя 15 майда болжол менен саат 9:00 Бишкектеги Урицкий менен Махатма Ганди көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Инспектор 08 KJ 207 AEC мамлекеттик номери тагылган Nexia унаасы менен кызмат өтөп жаткан. Жолдон токтоткон айдоочуларды да ушул унаага чакырып сүйлөшкөн. Булак Спутник KJ. Байке, вот давайте не будем ругаться, да? Байке. Давайте. Байке, все на работу хотят, все по делам хотят. Байке, давайте не будем ругаться. Вот серьезно. Вы сказали, то на желтый, то на красный. Вы сами провоцируете. Я же с вами вежливо сел. Сейчас всех оставляем. Я не обязательно. На экологию. Машину закрыть, можно поставить. Я сказал сразу, не поставишь машину. Садись, пожалуйста. Зачем? Ну мы уже разговариваем, вы сказали оформлять. Через наркологию. Куда? На сами поедете? Ваши где сотрудники ваши? Я сам Вы напишите протокол, Байке. Какой протокол? Ну то, что вы меня в наркологию Нет, вы напишите протокол, что вы меня доставляете в наркологию, потом привезете обратно. Чтобы я не поехал. Волгу доставляем. Зачем наряд? Сам Напишите протокол. Зачем наряд? Зачем начальство наше? Почему сейчас напишите протокол, что мы поедем в наркологию. Какой протокол нужен? Ну а на каком основании я поеду в наркологию? Объясните, Потому что я пожалуйста. подозреваю, вы окуренный или Ну пьяный. вы напишите тогда, Вот вы должны составить протокол. Какой протокол? Ну, вот что смотрим? Ладно. Можем так назвать? Өзгөндө блогер акча опуз алууга шектелүүдө. Ал дүкөндөрдөгү мөөнөт өткөн аздык-түлүктөрдү видеого тартып келген. Өзгөн райондук милициясы блогер Бауыржан Кадырбековду 8 май күнү кармаган. Милициянын басма сөз кызматы клубка билдиргендей, ал жергиликтүү ишкерлерди коркутуп акча талап кылууга шектелүүдө. Кадырбеков өзүнүн чындык маалымат KJ YouTube каналына өзгөндөгү дүкөндөрдө сатылып жаткан мөөнөтү өтүп кеткен аздык-түлүктөрдү тасмага тартып киргизип турган. Март айынан баштап ал ишкерлерден акча талап кылып жүргөн экен. Ишкерлер бизге арыз менен кайрылышкан. Акча талап кылышы боюнча видео далилдер бар. Териштирүүнүн жыйынтыгы менен жарыяланат, деди Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Аширбаев. Кадырбековдун үстүнөн жалпы 4 ишкерден арыз түшкөн. Алар блогер өзүнүн YouTube каналына жүктөгөн видеону өчүрүп коюу үчүн 10 000 сомдон 20 000 сомго чейин талап кылышканын айтышкан. Анткени видео YouTube каналга чыккандан кийин алардын кардарлары азайып, соодасына тоскоолдук жараткан. Опуз алуу эмес, бейбаштык. Ош облустук сотунан клубка билдиришкенде Кадырбеков 10 май күнү камакка алынган. Соттун маалыматы боюнча блогер опуз алып акча талап кылуу менен эмес, бейбаштык беренеси менен камалган. 7 май күнү блогер Өзгөн шаарынын тургунун колундагы темир таягы менен ар кайсы жерине ургулап жараат келтирген деп айыпталган. Натыйжада жабырлануучу денесинен жараат алганы аныкталган, дейт облустук соттун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов. Ал кошумчалагандай, бул окуя жабырлануучу баласы менен блогердин ортосундагы чырды териштирүүгө келген учурда болгон. Кадырбеков да бул окуя боюнча жабырлануучулардын үстүнөн арыз жазган. Кадырбековдун кесиптештери менен достору анын кармалганын ырастап, буга чейин милиция ага басым жасап келгенин билдиришти. Блогер Талан Сагынбаевдин айтымында, алар досу менен 6 күндөн бери байланыша албай жатышат. Биз анын кармалганын маалымат сайттарынан билдик. Эмнеге блогер далилдерди көрсөтүп берип жатса камап жатат. Милиция эмне үчүн видеодогу фактылар боюнча иликтөөлөрдү жүргүзбөйт деп билдирди клубка Сагынбаев. Кадырбековдун дагы бир кесиптеши Илим Исраилов милициядан акыйкат иликтөө жүргүзүүнү талап кылды. Анын айтымында, буга чейин жеке ишкерлер Кадырбековду каматабыз деп коркуткан учурлары болгон. Бул жерде бир тараптуу күнөөлөө, бир жактуу кармоо болду. Бауыржан дүкөндөрдөгү мөөнөтү өтүп кеткен азыктарды тартып YouTube каналына чыгарып жүргөн. Бир акыйкат блогердин иши боюнча акыйкат иликтөөнү талап кылабыз, дейт Исраилов. Чындык маалымат KJ каналы YouTube'га 2019 жылы 22 мартта катталган.
Учурда анын 22 миңден ашуун катталуучулары бар. Кадырбековдун видеолорунун орточо көрүндүүлүгү 20-30 миңге чейин жетет. Мындан тышкары 100 миңден ашуун адам көргөн 5 видеосу да бар. Ал эми эң көп көрүүчү топтогон видеосундагы көрүүчүлөрдүн саны 424 миңди түзгөн. Блогер көбүнчө өзгөндөгү дүкөндөрдөн мөөнөтү өтүп кеткен азык-түлүктөрдү тартып киргизет. Андан соң милиция бул боюнча сатуучуларга карата чара колдонот. Мисалы, бир ирет сатуучуга 5 миң сом айыппул салынган. Булак Клоп KG. Турсунбек Акун экс-акыйкатчы жүрөгүм тынч, камайт деген кооптонуум жок. Батукаевдин жанданган ишинин жыйынтыгы сизди да жоопко тартып койбойбу? Акыйкатчы айтат дейт, бирок айткан сөзүнө жооп бербейт. Анткени акыйкатчы чечим чыгара турган орган эмес. Акыйкатчыны кылмыш жоопкерчилигине тартууга мыйзам жол бербейт. Ошон үчүн менин жүрөгүм тынч, камайт деген кооптонуум жок. Мени жоопкерчиликке тартып камашпаса да туш тараптан караланып, Батукаев чыгып кеткенден кийин моралдык жоопкерчиликке тартылдым. Кызматымдан кеттим, элге жаман көрүндүм. Ошон үчүн жоопкерчиликке мен эмес, аны чыгарып жиберген соттор, прокурорлор жана аны кызыл килем менен узатып, ага бир күндө паспорт жасап бергендер тартылышы керек. Анткени Батукаевдин чыгышында процессуалдык норма бузулган эмес дебей, прокурорлор каршы болгондо Батукаев кошобой калмак. Булак Майдан KG. Бектур Асанов, Райымбек Матраимов Атамбаевке катуу сокку жасады. Nazar News KG маалымат агенттигине саясатчы Бектур Асанов өкмөткө караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун Атамбаевке кайрылуусу боюнча пикирин айтты. Өкмөткө караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун Атамбаевке кайрылуусун мындайча түшүндүм. Бул Атамбаевдин жеткен эки жүздүүлүгүнө, ыпластыгына чыдабай жооп берди деп ойлоймун. Себеби Матраимов кайрылуусунда үй бүлөбүз менен катнашта болгонбуз деген сөзүнүн артында өтө көп нерсе турат. Ага кошумча Матраимов каралоону токтотпосоңуз, сиз менен өткөргөн 7 жылдын ичиндеги бардык схеманы ачыкка чыгарам деди. Түшүнгөн адамга Райымбек Матраимов мурдагы президентке аябай катуу сокку жасады, дейт саясатчы Бектур Асанов. Эске сала кетсек, 13 майда өкмөткө караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке кайрылуу жасаган. Азырынча Матраимовдун кайрылуусуна Алмазбек Атамбаев үн ката элек. Демек бул көрүнүш менен Атамбаевди Райымбек Матраимов Бектур Асановдун лексикону менен айтканда пачагын чыгарды окшойт. Булак Nazar News KG. Ырчы Самара Каримова Кытай тилинде ырдап чыкты. Тилим сынып калайын деди. Ырчы актриса көп кырдуу таланттын ээси Самара Каримова Кытай тилинде жаңы ыр жаздырды. Ырчы бул тууралуу кененирээк Барометр KG сайтына берген маегинде айтып берди. Саламатсызбы Самара, куттуктайбыз. Кытай тилинде ыр жаздыруу идеясы кимге таандык? Чоң рахмат, көптөн бери Кытай тилинде ырдагым келип жүргөн. Анткени чоң иш-чаралар болуп калганда кээде ар кандай тилде ырдаш керек болуп калат. Ырды көпчүлүгү түшүнбөй кыйналат болушу керек. Кандай маанини берет? Сөздөрүн которуп келгенде жолугушалы маанини берет экен. Буга бир аз өзгөртүү кылып Кыргызстан деген сөз кошуп койдук. Ошондо Кыргызстанда жолугалы деген жакшы мааниде болуп калды. Кытай тилинде ырдоо оңойго турбаса керек. Канча убакытта жаздырып бүттүңүз? Чындыгында оңойго турган жок. Тилим сынып калайын деп кыйналып жатып ыр жаздырдым. Жалпысынан узагы менен 2 айдай убакыт кетти. Бул аралыкта күндө даярдандым. Бир топ кыйын деген котормочулар менен иштештим. Ырдаганда сөздөрдү туура эмес айтып албайм деп Кытай тилин жакшы билген адамдардан жардам сурадым. Аларга да рахмат айтам. Ырдап бүткөндөн кийин Кытайларга, Кытай тилин мыкты билгендерге угузсак баары жакшы ырдаптырсың. Кытай кыздай эле ырдаптырсың дешти. Сүйүнүп калдык. Аталган чыгарманын сөзүн обонун атайын жаздырдыңызбы? Жок, бул Кытай элинин эски ырларынын бири экен. Мен көпкө ойлонуп отуруп, алардын жалпы калкына таанымал болгон ырды издедим. Анткени бирөө билсе, бирөө билбеген обондор да көп болгон сыяктуу эле бизден деле эзелтен элдин жүрөгүнө сиңип калган ырлар бар эмеспи? Сурап отуруп, дал ушул жолугушалы чыгармасы Кытайда өтө атактуу экенин билдик. 1998-жылы ырдалган ыр экен. Ырга клипта тартайын деген ниеттериңиз барбы? Чыгарманы азырынча YouTube'дагы каналыма, анан Instagram баракчама салдым. Клип тартууну пландай элекмин, бирок эгерде чындап жакшы кабыл алынып кетсе, клип тартып коюуда оюмда бар. Репертуарыңызда мындан башка улуттардын ырлары да бир топ болуп калган чыгар. Дагы кайсы тилдерде ырдайын деп жатасыз? Негизи менин репертуарымда башка улуттун ырларынын жалпы саны 10го жакындап калды. Кытай тилинде дагы тоолор тууралуу дагы бир ырдын үстүндө иштеп жатам. Ороз айында жаңы ырлар, жаңы концерттердин үстүндө иштеп жатам. Азырынча убада бербей турайын, бирок буюрса ишке ашып калса, өзбек тилинде да ырдоо пландарым бар. Өткөндө Өзбекстанга барганда да жылуу тосуп алышып, телеканалдарына конокко чакырышты. Абдан ыраазы болдум.
Алдыда кандай пландарыңыз бар? Мен чыгармачылыгымда бир гана Кыргызстанда гана эмес, башка өлкөлөргө да, башка улуттун өкүлдөрүнө да тааныткым келет. Анткени чыгармачылык улут тандабайт. Алдыда уйгурча, түркчө, татарча, түркмөн тилинде, казакча, өзбекче ырлар чыгат. Чындыгында Самара Каримованын жаңы Кытай тилиндеги ырын кыска убакыттын ичинде бир топ көрүүчүлөр көрүп, мыкты аткаруу деген баа беришүүдө. Булак барометр KG.